Өз эле аксап жаткан экономиканы акыркы учурдагы саясий кырдаал ого бетер алсыратты. Көз карандысыз серепчилердин эсеби боюнча COVID-19 пандемиясынын айынан 28 миллиард сомго жакын акча каражаты өлкөнүн бюджетине түшпөй калган. Ошол себептен Кыргызстандагы бизнес өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү банктардын, салык кызматынын жана башка мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн ыкчам жандантууну өтүнүшүүдө. Өлкөдөгү коммерциялык банктарды жана банк системасындагы транзакцияларды жандандыруу, салык кызматынын, социалдык фонддун жана ишкерлик ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мамлекеттик органдарды функционалдаштыруу, Кыргызстандын аймагындагы ишкерчиликтеги стратегиялык жактан маанилүү объектилердин жана субъектилердин коопсуздугун камсыз кылуу. Бир жагынан өлкөдөгү башаламандык, экинчи жагынан пандемиянын экинчи толкуну акмалап турганда айтылып жаткан тапшырмалардын өз убагында аткарылбашы чоң көйгөйгө айланып кетиши мүмкүн экендигин серепчилер айтышууда. Офистерге кирип, банкоматтарды талкалап, каражаттарды алып, ошондой маселелер болду. Биз күч структураларга кайрылсак, а жерден өзүңөр көрүп аттыңар кандай акыбал болуп атканын. Банктар өзлөрүнүн күчү менен эле сактанып, өзлөрүнүн күчү менен эле жана банкоматтарды кайтарып алып, банкоматтагы акчанын баарын чыгарып, а бүгүн уже полноценно иштей баштадык. То есть вот буквально на днях могут. Мына алдыда кылычын кармап кыш кирип келе жатат. Эгерде тезирээк укуктук талаага кирип коммерциялык ишканалардын жана бизнес ишмердүүлүгүн жандантып, алардын коопсуздугун камсыз кылбасак, абалыбыз өтө кыйын болот. Бюджет зыянга учурайт. Натыйжада мамлекетте экономикалык кризис башталат. Эгерде өлкөбүздөгү абал турукташпаса, экономикабыздын абалы мындан да оорлоп, натыйжада банктардын, дүкөндөрдүн ишмердүүлүгү токтоп, элибиз акчасы жок кыйналат, дейт банктар кеңешинин төрагасы. Азыр биз иштебей калсак, банкоматтар иштебей калса, банктар иштебей калса, эл акчасы жок калат. Эл акчасы жок калат. Тамак алганда тыйын жетпей калат. Банктар иштебей калса, биздин жанагы обязательстволор бар, ГСМ менен иштеген балдар, жана дарыканан, ар кандай дарылар, медикаменттерди, особенно бүгүнкү күндө, мына пандемия бүтө элек, ошо дарыларды алып келиш керек. Ундун эле примерин көрсөтөлүк, азыр ундун практически 100% биз Казакстандан алып келип атабыз. А жерге проплата убагында болбосо, баалар сразу өсүп кетет асмандын башы болуп. Дал ушул себептерден улам бизнес өкүлчүлүк жергиликтүү жана чет элдик инвесторлордун коопсуздугун камсыз кылуу максатында республикалык штаб түзүп, анын курамына күч структуралары баштаган органдардан кошуп берүүнү суранышууда. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмамбетов, Ала Тоо 24.